92 жылы өкмөт мага ушул квартирамды берген өкмөт. Как ветеран, воин-интернационалист катышып келдим деп ушул 2 комнат квартира берилген. 30 жылдан бери эч ким келбеген. Менин квартирам деп эч ким келбеген. Мына эми келип Алишеров деген менин квартирам деп талашып алып койду через сот. Протоколдун башында комиссиянын төрагасы болуп турган, ордерди тапшырган мынакей Бекмамбетов агайыбыздагы, Турусбек агайыбыздагы ошол тергөөгө да келип көрсөтүп берди. Айланайын ордер бир гана кишиге берилет. Мына ордер анык. Кожобек Панарбек Сартбекович 2014-жылы документтерин чогултуп, анан эми сатам деп калды. Мен 2015-жылы сатып алдым. Баштап ремонт кылып баштадым үйдү. Ошондо 2018-жылы эле Алишеров Чойбала деген каяктан чыкты мен билбейм. Соттон чечимди бузтур соттур. Азыркы күндө мына оригинал документ бүт табылды. Бүт токтомдор тур, эч кандай эстиге жокко чыккан эмес. Менде мына даже госрегистрден да берилген. Тек паспорт алган убагында сатып алуу келишим бар, бары бар. Эми ошонун баарын атты өтүп, госрегистрдин берген идентификационный номеру бар, тек паспорттун баарын атты өтүп, одону мыйзам бузуу менен келип тургандан кийин бөтөн адамга квартираны берип атпайбы? Бунун бүттүгү соттун шалакылыгы. Жалган нерсе чыгарып эле боло береби. Бизге ошон карапайым кишилерди алдашкан, буларга билбейм, уят деле жок экен. Верховный сот чечим чыгарып койбоду дейт. Эми ал чечим чыгарды, бирок туура эмес чечим чыгарды деле алар туура боло береби. А мен негизи там сатып алганда бүт мыйзамга такап барып сатып алган мен. Бул меники мыйзам чегинден сатылган там. Алынган там мына кел. Арбаңыздар, урматтуу достор, биз Бирдел медиа порталдын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Талас облусуна караштуу Чыңгыз Айтматов районунун Кызыл Адыр айылындабыз. Бияка келгенибиздин бирден бир себеби квартира талашын чагылдырып бермекчибиз. Кызыл Адырдагы квартира көйгөйүн алдыда кенен чагылдырып беребиз. Күнгөй тескейин мыйзамсыздарды ачыктаганга болгон күчүбүздү жумшамакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алда көп кызыктар сиздерди күтүп турат. Ооба, бул накта азыркы учурдагы башаламандык десек болот. Ачык эле, эч кандай мындай кыйшыгы жок эле. Себеби мына мен жердешим 1967-жылы туулган Кожобеков Анарбек Сарпбекович 1987-жылы Ооган согушунан кайтып келет. Ооган согушунан кайтып келгенде ага жоокер интернационалист деген статус берилет. Статус берилгенден кийин ошол убактагы тартип менен мына ушул үйдөн 2 комнаталуу батир берилет. Тетиги 4-чү каттагына берилет. 4-чү катта көрүнүп турган, айнеги көрүнүп турган да балкон турган үй берилет. Үй берилгенде протокол түзүлгөн ошол кезде бийликтин атынан 13-чү токтом берилген. Токтомдун негизинде 38-чи номеру Б сериясындагы ордер берилген. То есть тиешелүү документтер берилген. Тиешелүү документ бар берилген. Ошонун негизинде анан госрегистрден идентификационный номеру менен тех паспорт берилген. Анан ошол убакта мына ошол документтердин баары биздин колубузда. Оригиналдар. Оригиналдар, бүт оригиналдар биздин колубузда. Анан кийин ошого карабастан ошол убакта тамдын абалы оор болчу. Анан ремонт кылып баары бүткөндөн кийин 26 жылдан кийин тагыраак айтканда Алишерова Чойбала деген аял пайда болду. 92-жылы берилип атат. Бул Сапарбек мырзага. Анарбек мырзага. Анан кийин 26 жылдан кийин ушул үй жай болуп калгандан кийин ремонт болуп. Берде Алишерова Чойбала деген аял пайда болуп атат. Ушул үй меники деп. Анан кийин соттошо баштайт. Соттошо баштап сотко берет. Сотко бергенде биз сотто өзүбүздүн тууралыгыбызды жактап протоколду, мына бул жерде бар номер 1-чи протоколду, мына могу жердеги 15 майда 92-жылы берилген токтомду жана мынакей ордердин оригиналы. Мынакей Б сериясындагы 38-чи номерлүү ордерди көрсөттүк сотко. Мына ушундай ушулар баары биздики, биздин менчик деп. Бирок ага карабастан ушу тек паспортту көрсөттүк. Мына
мамлекеттик каттоо берген, идентификация номер коюп берген. Бирок ошого карабастан соттор бир канча документти аттап өтүп, Буларды эске алганбы ушундо? ошону бул эске алган жок. Муну караган сот ошол Талас областындагы облус сот болуп турган Боронбаев Мирлан аттуу сот. Азыр Ошто. Аттап өтүп туруп, ушулардын баарыгын эч кандай чечимди көрсөтпөй туруп, бул тамды Алишерова Чойбалаганын менчиги кылып берген. Канча жыл болуп атат бул? Бул 1992 алганбыз ушунун баарынчы документ бар алынган. Анан кийин муну кийинчерээк болуп атат да бул. Кийинчерээк 26 жылдан кийин 2013-2014 жылдар болду бул окуя. Ушундай беспределдин айынан биз мынакей Афган согушуна катышкан Кожобеков Анарбек бүгүнкү күндө 6000 сом пенсия алат. Ошол өзү согуштан оорукчан болуп калган. Ошол 6000 сом пенсия менен 2 ашып ашып Бишкекке барат, сотторго кайра бияка келет, кыскасы кыйын эле болду. Эми муну өткөндө 20 январда биз АКПРС аркылуу кайрылдык. Кыргыз Республикасынын президентине жана ошо Кыргыз Республикасынын күчтүү структураларынын ичинде көзөмөт кылып турган генерал полковник Камчы Кыдыршаевичке да кайрылдык. Ушуну бир адилет тергөөчүгө, тергөө тобуна текшертсе, ушунун бүттүгү чындыктын баары калкып чыккан туру. Кыз милицияга деле кайрылыпсыңар. Биз милицияга, прокуратурага деле кайрылыпсыңар. Биз милицияга кайрылдык. Милицияга кайрылып, айрым токтомдордун тигилерин көрсөтүп аткан жасырма токтом, шектип жараткан токтомдорду көрсөттүк. Ушулардын баарын экспертиз дайындап, бир чындыгына чыгып бериле деп. Бирок Кировкадан кайрылганда, мынакей Айтматов район роудусунан кайрылганда, тергөө кызматынын тергөөчүсү Жээнбеков Максат деген бала карады, эч кандай кылбай ишти жаап койду. Кыскартып койду. Анан биз нааразы болуп прокурорго кайдык. Прокурор бузуп берди. Окуп туруп. Негизсиз жабылган деп. Андан кийин биз кайрылдык. Айланайын могу документтердин баарын бердик. Ушул документтердин баарына эксперт дайындагылачы. Биздин эмне чырылдадыңар депчи. Бирок кайра экинчи жолу жаап салды. Анан кийин биз областка кайрылдык. Област эми кайра экинчи жолу дагы бузду. Эми кайра кароодо азыр Айтматов райондук эмеси? Тергөөчүсү. Эми ушу Жээнбеков Максат деген. Эми ушуңойдон мынакей кычырган кышта ыйлап жүрүк. Каяктан чындык табарыбызды билбей. Эми Кыргыз Республикасынын урматтуу президенти ушу айлыктарын деле көбөйтүп атыр, шартын баарын түзүп берип атыр, кызматтык унаа менен камсыз кылып атыр. Ушулар эң жөнөкөй бир адилеттүүлүк иштеп койсо болмокта. Эң жөнөкөй. Ада болбой атпайбы? Ада болбой атат. Ада болбой атат. Эң жөнөкөй нерсе адилеттүүлүк гана керек бизге. Биздин колдо бизге законду бурмала дебейбиз. Биздин колдо мына бүт чындык документтер туру, оригиналдар туру. Бул үчүн ошол кездеги акимдин орун басары болгон ушу протоколдун башында комиссиянын төрагасы болуп турган, ордерди тапшырган мынакей Бекмамбетов агайыбыз дагы, Турусбек агайыбыз дагы ошол тергөөгө да келип көрсөтүп берди. Айланайын ордер бир гана кишиге берилет. Мына ордер анык. Ошондо Анарбек мырзага берилгени анык деп айтып атат. Ошондо Анарбек мырзага берилгени анык. Мен башканы билбейм деди. Мына протокол түзүлдү. Мына 13-чү токтом турду мына бизде. 13-чү токтом. Мынакей 15 май деп эле отур 13-чү токтом. Аркасында мынакей протокол туру. Протокол менен бекитилген токтомчу. Эми ошонун баарын аттап өтүп, госрегистрдин берген идентификационный номеру бар, тех паспорттун баарын аттап өтүп, одону мыйзам бузуу менен келип турандан кийин бөтөн адамга квартираны берип атпайбы? Эмне бул Боронбаев Мирландын ошо Таласта судья болуп турган эмне кызыкчылыгы болгон? Ошо Алишеровдер менен бир жакындык болгон эмнеси бар? Булар баары бир айдан деп угам. Эми муну өзүнөн интервью алыш керек. Себеп дегенде, анткени өзү облус сот болуп туруп, ошону документти карап туруп, 10-класстын билими бар бала эле адам түшүнөт. Карапайым элдер бар айтат, айланайын ордер турбайбы мунун. Токтому туру биротол менчиги изи кылган. Госрегистр бербейт болчу да. Госрегистрдин берген идентификационный номер менен тех паспорт туру. Анан кийин ошонун баарын 26 жыл жашагандан кийин бул ишке барып атпайбы? 26 жыл өткөндөн араданчы. Бергенден кийин. Анан Чокоев аттуу судьянын 2014 жылга чыккан чечими күчүндө ошол баракты. Анткени муну башында Чокоев деген сот бар болчу. Чокоев Медя Шалпыкович деген. А киши өмүр бою соттун төрагасы болуп иштеп жаткан киши. Соттун мыкты ардагери. Ошо киши карап, ошол убактагы протоколду берген, токтоону берген комиссиянын мүчөлөрүн баарын чогултуп, угуп, текшерип, кагазтын баарын иликтеп карап чыгып туруп, мыйзам биз тарапта экенине көз жеткенден кийин чечимди бизге чыгарып берген. Анан кийин бул Алишер Чойбала дегендер анан кийин
бул областка арызданышат апелляцион тартипте. Анан эле ошол жактан анан кийин соттун токтомунда жокко чыгып атыры, мунугу мыйзамды берген кагаздын баары жокко чыгып кетти. Бул жерден. Чокоевдун да чыгарган Медер Салпоковичтун эмеси аныкы да жокко чыкты чечими. Баарын чыгарды. Баарын чыгарды. Баарын чыгарды. Эми мен анчалык эмне күч келди, анчалык эмне документке таянды билбейбиз. Анткени ордер бир жолу бир гана адамга берилет экен квартирагачы. Биз да сураштырдык. Ошол убакта мыйзам. Эми бул ооган согушунун катчысычы өзү. Анан ошол тартип менен биз ооган согушунун жашоочуларын баарын чакырдык. Өзчү сүйлөштүк. Айланайын, силерге берди эле, бизге де берген. Биз саткан, биз кызычу болгон жок. Биз менен катар ушул Кожобек Анарбек алган. Будагонго барган. Эми Анарбек жылбай калды. Бир карасаң Бишкек, бир карасаң кайра бияк, тияк. Эми эң жөнөкөй нерсе ушу жактоочу алганга да акча төлөш керек да. Анан мен ушу өзүм юристмин. 30 жыл органда иштегем, тергөөчү болуп иштегем. Ишти детально билем. Анан мен ушу Анарбекке боорум ачып, как инсан катары. Ушу төлөбөсөң төлөбөй турчу. Бир убакта кыларсың деп жардам берип атам. Экспертизалар барбы ушу документтер боюнча жасалмады деп айтып кеттиңиз. Ушуга биз сурандык. Бир гана экспертиза дайындалган жок. Сотто да эметилген талап кылынган жок. Сотто бүт жерде айтылган. Бирок качабы бир жерде экспертиза дайындап коюп, мына экспертизанын корутундусу чыкты. Силер ушул жерден неме болуп атсыңар. Туура эмес кылып атсыңар деп айтса башка иш эле. Эми ушул документтердин бирөөнү да экспертиза дайындаган жок да. Анан кийин келип туруп, этегинде келип туруп, мына өзүңүздөр көрсөтүп, токтом туру. Мына 13-чү токтом туру. 92-жылы 15 майда берген. 15 майда 92-жылы берилген номер 13 токтом. Кожобек Сапарбекке берилди. Берилди. Анан ошол негизи 4-август эле кайра Б сериясындагы номер 38-жылкы ордер берип атат. Мына оригиналы. Ордер берген комиссиянын төрагасы да айтып атат. Бир жолу берилет. Ордерди өз кол менен берген төрагасы мына көзтүрү Бекмамбетов Анарбек неме деген. Турусбек деген. Мына ошол кезде Замакин болчу. Ошону тергөөчүнө апарып туруп сураттык. Көрсөтмө берсин, ынансın депчи. Анан кийин ал киши айтты, ой бир ордер бир гана кишиге берилет. Мунугудан башка ордер барын бербеш, бир кишиге бир квартира бир ордер берилет. Мен өз колум менен бергем. Квартираны ошол төрагасы болгом, баарын өзүм тапшыргам. Эми булардын ошодон кийин дагы эмне кылышыбыз керек билбейбиз. Азыр туңгуктасыздар. Азыр туңгуктабыз. Эми ушуну эгерде ушуну бир эле тергөөчү алып, көп ордулуу жұмыс керек. Бир эле акыйкат текшерген тергөөчү алып туруп, ушунун бүттүгүн детально текшерсечи, мунугу бүгүнкү болуп аткан иш калкып чыгат болчу. Бияктарында жалпылап айтканда, жыйынтыктап айтканыңызда соттордун бир кызыкчылыгы, соттордогу бир атайын ушундай мыйзамсыз аракеттерге барганын жыйынтыгы болуп атабы ошондо? Бунун бүттүгү соттун шалакылыгы. Эгерде соттор жашынакай кылып туруп, ушуну убагында карап койсо, биз ушул жерден кычырган кыштын күнү ушу 2 ашууда ашып, акыйкат издеп, Бишкек бар, акип пресс берип, канча чыгым болуп атабыз, расход болуп атабыз. Ыйлап, зарлап жүрүп. Азыркы учурда жалаң эле муң кайгы болуп кетти, этегичи. Эми тиги Кожобек Анарбек турбай калды оорукчан киши өзү. Ушуну кесепетинен инсульт алды. Мунун баарына ким жооп берет? Ушуну биз суранат элек. Ушу жогорку басыштагы күч органдарынан, Кыргыз Республикасынын урматтуу президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтен, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун базары, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы генерал полковник Камчы Кыдыршаевичтен суранат элек. Ушуну бир иликтетип берсинчи бизге. Ошондо биздин сөзүбүздүн азыркы мына күн суукта туруп ыйлап айтып аткан сөзүбүздүн баарын чындыгы калкып чыкмак да. Ушул болбой атпайбы? Үнүбүз жетпей атат кыскасы. Какпаган эшик эчтек калбай калды. Кагазды жазып отуруп, прокурорго да барып атырык, милицияга да барып атабыз. Мына азыр прокуратура текшерип атат эми. Милицияга берген кагаздардын бүттүгү эми тергөөчүгө эмне болду деп сурансак, отпускка чыгып кетиптир.
Азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз ушу квартираны көрөлү деп баратабыз. 4-кабатта, кабатта, бирок бул аябай эскилиги жеткен үй экен эке. Чынында эле эскилиги жеткен. Мында авариялык абалда деп деле айтса болот го дейм. Канчанчы жылы салынган экен эке? 76-жылы берилген да, жашоого. 76-жылы берилген да. 1900. Бери жагы 40 жылдан ашкан үй да. Биякта азырында отопление, жылытуу система эчтеке жок окшойт да? Эчтеке жок, пока жок. Ошо электр энергия менен эле жылытылат экен. Канализациялар иштебейт. Пока. Мен бул үйдү Кожобек Панарбек Сартбекович 2014-жылы документтерин чогултуп, анан эми сатам деп калды. Сатам деп калгандан кийин мен анда мен сатып алайын дедим. Экөөбүз сатып алуу келишим келди. Биз бүт документтерди чогултуп алдык архивден. Мынакей соттун чечими бар. Соттун чечими 2014-жылы чыгып, там ошол Кожобек Панарбек Сартбековичке тиешелүү экен да. Андан кийин документ соттун чечими чыккандан кийин мен 2015-жылы сатып алдым. Сатып 2015-тен баштап ремонт кылып баштадым үйдү. Ошондо 2018-жылы эле Алишеров Чойбала деген каяктан чыкты мен билбейм. Соттун чечимди буздуртуптур. Биринчи чыккан чечимди. Анан кийин мен Кожобек Анарбек Сартбековичти издеп таап, анан алып келдим. Ай, сенин тамыңды талашып атат бул жакта. Дедим, не может быть, да, ал келди. Келип жыйыштыра кезек эле там Кожобек болуп чыкты аныры. А Алишеров Чойбалага 31-ci kvartira 3-cü üy 68-ci order veriliptir. Ушул эле үйдө. Ушул эле 3-cü үйдөн 31-ci kvartira ордер бар. Бүт токтом ошо Алишер 70-ке чыккан экен. Ал киши 93-жылы тамды сатып өттүр. Договор менен, договору да бар. Жапаров токтосун деген адамга сатып берген да. Анан эми булардын жалган сөзү 2018-жылы сотко кайрылып атат. Алишерова Чойбала апасы. Биз тамдарды эч кандай саткан эмеспиз. Эч кимге. Мунун баары жалган деп. Жок, жалган эмес. Чындыгы баары чыгып калды кагазда. Бүт табылды. Чындык 93-жылы сатып берген экен да, чындап эле сатып бериптир. Анан тамы жок калгандан кийин мен ойлойм ошол Алишер 70 бу киши эми азыр жок, 97-жылы кайтыш болуп кетиптир. Мен ойлойм бул ушул тамды да өзүнө чыгарып алайын деген бул ошол убакта деле бир мафия болсо керек да. Аракет кылган, бирок болбой калган, ишке ашпай калган. Анткени 91-ci Кожобековго чыгып атат. Ордер берилип атат. Немеге Алишеровго? Ага да токтом чыгып 68-ci ордер берилип 31-ci kvartira берилип атат. Бул жерде бүт көрсөтүп турат. Бул канчанчы квартира? Бул 23. 3-cü үй 23-ci kvartira. Бул Кожобековго токтом чыккан үй. Алишеров 70-ке 3-cü үй 31-ci kvartira берилген. 68-ci ордер берилген ал кишиге. Ал турат документтер. Ал документ бар, бүт бар. Болгондо 93-жылы ал киши сатып берген тамды. Муну мен ойлойм, тиги аял деле билиш керек эле да, Алишер Чойбала деле билиш керек эле. Бул эмне себептен мындай жалган неме менен бузталды. Бул жерде мен 2018-тен мынакей 2024-23-жылга чейин мына күйүп келатырмын. Ушул иш менен чуркапчы. Барбаган жер калган жок. Жогорку сот деле чечимди чыгарып койду, болду деп эле жогорку сотко таянып туруп алды. Чындап келгенде жогорку сот жалган нерсе чыгарып эле боло береби? Бизге ошон карапайым кишилерди алдашкан, буларга билбейм, уят деле жок экен. Бул жерден чечимди жокко чыгарган Боронбаевди юридикалык баа бериш керек эле ал кишиге. Не себептен чыгарып койду? Ушу токтомдордун баарын көрүп туруп, мен ошого таң берем. Ал чыгарып койгондон кийин бияктагы соттор баары карга карган көзү чукайып эле болду, бири-бирине силтеп эле бурмалап документтердин баарын бурмалап салыптыр. Азыркы күндө мына оригинал документ бүт табылды. Бүт токтомдор тур, эч кандай эчтеке жокко чыккан эмес. Менде мына даже госрегистрден да берилген. Тек паспорт алган убагында сатып алуу келишим бар, баары бар. Буларды эч кандай жокко чыгарбай госрегистрде тигил жака Алишеровге тамды берип коюп атат, тек паспорт чыгарып. Бир жагы мен ойлойм бул биздин райондун кызматкерлерине бир кайрылам да, чындыкты бир
изилдеп берди. Бул чындык чото жок той болуп атат да бизде. Именно мына Айтматов районунда чындык азыраак болуп атат. Анан эми документтерге көңүл бурбайт. Сизде деле техникалык паспорт бар. бүт бар, бүт. Ушул мен ошо айтканымызда документке көңүл бурбай, эмне десе эле жогору тиги Верховный сот чечим чыгарып койбоду дейт. Эми ал чечим чыгарды, бирок туура эмес чечим чыгарды деле алардыкы туура боло береби? Бизге ошон карапайым кандай кылат? Көп киши ыйлаган канча киши бар берде ушул чындыкка жетпей. Анан биз баягы чындыкты эле издеп мынакей, анан кайрылып атабыз. Кайрылбаган жер калган жок. Акипресске чейин бардык. Облус прокуратура, Верховный прокуратура, СМБ баарына кайрылдык. Бирок азыр жооптор келип атат эми карагыла деп. Дагы деле кыймылсыз да 2024-тө чечим чыгарыптыр жогорку сот. 2024-майдан бери мынакей ушул күнгө чейин документ менен чуркап атабыз. Анан эми мынтип жазап тамдарды мынтип кароосуз калган там жазап койсо эле мына аларга тамдар мына кыз көрүнүп атабы билбейм, белгисиз да бул жагы. Жакшы көрүнүп, суктанып анан бири-бирин эле азыр документ негизи мен ойлойм. Документ көп ролду ойнобой калса керек да. Элдер мына чоң жогору жактагылар бар эле сөз менен эле жайгарып калыптыр да. Документти карамай жок, эч кандай документти кароо, бирок документтерге бир көңүл Ушул документтин айтып атасыздар, келтирип атасыздар сиздер. келтирип бүт кагаз түрүндө киргизип берип атабыз. Ошондо да карабай атабыз. Ошондо да мына бурмана биздин ички иштер мынерде уробудубуз бир эмес эки жолу кайтара берди сөздү. Эч кандай бул жерде кылмыштын курамы көрүнбөйт деп. Кылмыштын курамы айдай ачык болуп турбайбы? Мына көрүп атасыңар өзүңөр. Бүт брошный. А тиги дагы ошо тамга жашоого аркасы болгондон кийин аны таштап кетти. Анан мен эми 6 балам бар. 6 бала болгондон кийин мен алып койдум. Арзаныраак кылып алып оңду алам. Кайта бир балама там болсун деп. Азыр жер да берилбейт. Анан эми мынткен канча бара болуп, канча мараңы ушеп, ден соолукка зыян болуп атат. Монун баарын өзүңүз жасадыңыз. Эшик айнек бүт өзүм салдым. Эски үйдөн бүт баарын кайра калыбына келтирдим. Калыбына келтирдим бүт. Светине чейин киргиздим мынакей бүт. Бир гана азыр суу жок, анан тиги канализация туалети жок болду. А жайдын күнү жайында келип жашап атабыз деген. Анан эми мындай чындыкты издеп билбейм эми кайка кайрыларды билбей туруп. Эми ошого биздин тиги урматтуу Садыр Нуркожоевич бир көңүл буруп койсо. Генерал Ташиев ушуларга кайрылат элем. Бизге ошон карапайымды карап койсун да, чындык. Биякта жалган документтер турса, буга көңүл бурушпайт да эч ким. Анық документ турса? Анық документ турат, мына көрдүңөр, даже оригиналы турат. 2014-жылы ошол оригинал документтин негизинде Чокоев Медет Шалпкович төрага болгон, ал киши ошол документтин негизинде токтом чыгарып атырды. Ошол чечим күчүндөбү ошол 2014? Күчүндө да, аны эч кандай эчтеке болгон жок. Аны эч ким жокко чыгарган жок да. Ал боюнча соттук процесс эчтеке болгон жок. Сот болгон, бирок эми булга бияка мен Алишеровге кандай себеп менен тартып койгону Демен аябай акылым жетпейт турушкамды. Биякта документтин бар, биякта кийин берилип атыр. Ноябрда бир постановление чыгарып койгон экен, ошого таянып. А тиги Кожобековго чыгып атпайбы? Мамлекет өзү берип атыр. Берген Кожобековдун постановлениясы, ордер, алар эске алынбайт. Ал эске алынбай, эми аны көрүп туруп мен билбейм, аны кандай булар кандай себеп менен аны бурмолоо кылып койду. Алишеровден өзүнө Алишерова чөй болот деп атасыз, баягы маркумдун кенче аялы жубайы деп атасыз. Алар эмне деп атат? Балдары аялдар эмне деп атат? Эми алардын карабайм 2018-жылы сотко кайрылып атат. Биз тамдарыбызды саткан эмеспиз эч кимге. Сатылган эмес. Муну алдамчылык жол менен эле бирөөнүн так жапара 31 эмне болуптур? 31-ди 93-жылы сатып өлгөн. Азыр өздөрү Алишеровдун айтымында эмне деп атышат алар? Алар саткан жок деп сотко кайрылып атпайбы? 23-жа саткан эмесмиз деппи? А бир адамга 2 квартира берилбейт эч убакта. Ар кимдин өзүнүн квартирасы турат. Алишеровдики турат. Айдай ачык болуп тур. 68-чи ордер, 3-үй, 31-чи квартира. Ээлик кылат деп. Алишеров 70 ээлик кылат деп. Анысын аттап мына 23-ке секиргенде мен 23 Кожобеков Анарбекке, Сапарбековичке берилген. Кожобеков Анарбек Сапарбековичке мынакей токтомун көрдүңөр. Оригиналы турат. Ордерин көрдүңөр. Оригинал берген, оригинал турат.
Мен эми ушуну аттап барып бул 23 неге жабышып атат, мен таң калам. Колунда документ ордери бар бекен ана 23-кө бияка ошолордо. Мына болгон документ Алишеровдики мынакей 150-чи токтом постановление деп жүрөт. Бул жерде тамдын квадрат метрлери да 31дики жазылып жүрөт. Бул соттор кандайча муну карабайт, мен билбейм. Мына 3 комнаталуу берилген турбайбы аларга? Алишеровдики 3 комната 31-чи. Эми бул жерде мына немеси жазылып турат. Квадрат метри 62-87 деп, бул 31дин квадрат метри. Бул 23дики эмес, 31дики. 23дики канча? 23дики бул жакта немеде. 31-чи квартиранын аянты менен дал келип жаткан комиссия 31-чи квартира 3 бөлмөлүү. Болгондуктан мынакей 62-78 дейт. 62-78 бул 3 комнаталуу квартиранын 31дики. 23-дики 59-38 дейт, 23-дики 59-38. Карачы, токтомунда да буларга жазган постановлениеда да дал келбей жатпайбы? Квадрат метри да дал келбей жатат. Мен бул соттор неге буга көз жумуп койду? Мен таң калам. Же бирөөдүн кызыкчылыгы болду бул жерде. Мен көбүнчө ойлойм, ушу кызыкчылык болду го дейм. Ошондуктан мен кайрылат элем. Ушуну бир чындыкка алып коюп, мынакей бүт факты боюнча жазылып турат. Бүт факты боюнча мынакей. Муну билбейм, жогору жак кандай карабай койду, мынакей. Бул жерде жазылып турат. Алишеровдор мына 93-жылы Токтосун, Жапаров Токтосунга мына 29-январь 93-жылы сатып жиберген тамды. Соңку айлатканда мынакей жайгашкан 3-31-чи квартираны 12.000 сомго сатып жиберишкен. Бул сатып бергени да мыйзам түрүндө бүт договор бар, печат урулган бүт договор менен. Ал киши да азыр тирүү, ал киши да коюп берет мойнуна. Азыркы учурдачы? Раматул байке. Мынакей бул жерде бир карап койгула, мынакей. Мына 76 жылдын 1-июнунда берилген 68 сандуу ордер берилген. Алишеров 70ке 3 бөлмөлүү бай. 3 бөлмөлүү 31-чи квартира берилген. Кожобековго 23-чи квартира берилген. 38-чи Б сериядагы ордер менен берилген. Мен негизи тамды сатып алганда бүт мыйзамга такап барып сатып алган. Мен бул меники мыйзам чегинден сатылган там. Алынган там мынакей. Тек паспортту там мынакей. Гол регистр берип, соттун чечими менен берип атат мынакей. Бүт документтерден бул берде эч кандай алдамчылык жолдо биз неме кылган эмеспиз. Бул алдамчылык жолду дагы да ушу Алишеровдор алып келди бул жака. Мына бул жерде жазып атат, биз эч кандай тамдарыбызды саткан эмеспиз. Мейли, бирок бир адамга 2 квартира берилбейт, берилип атпайбы? Квартира Алишеровке берилип атат. 68-чи ордер менен 31-чи квартира берилип атат. Кожобековго 38-чи ордер 23-чи квартира берилип атат. Мен таң калдым, мен эки ортодо мен күйүп атам. Мына карчы тамдар жазатып коюп, мына бүт калпына келтирип койгондо мына талашса адам оору да болот экенсиң да, давление да болот экенсиң. Аз эмесчик болобу? 31-чи квартира ким жашайт азыр? Бул азыр таптасак болот азыр. Ошол барбай коебуз. Урматтуу көрүүчү, бияк бул 23-чү батир экен, Кожобеков Анарбекке берилген, Сартбековичке. Мына түшүндүрүп берип, квадратурасындагы жагынан туура эмес көрсөтүлүп калганын баары ачыктагынан чыгып жатат. Азыр болсо бизге кызык 31-чи батирде ким жашат ошону тактайлы. Жүрүңүз байке, ошо көрсөтсөңүз. Сиздики канчанчы квартираңыз? Биздики документ 14, а эмнеге свет 13 деп жазып коюптур. Жок, квартира номер 14 дейт. 31 наркы болуп калыптыр ошондо. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эле биз кошуналардан тактадык. 31-чи батир мына ушул үй болот экен да. Кирип көрсөк, чындап эле бир комната, 2-3 комната, биягы ашканасы экен, кухнясы. Ушу менен алганда 3 комнаталуу баягы биздин божомолду эми азыр эч бир номерлери жок, алакалдары ушундай экен. Чын ошол 31-чи батирде ушуну айтышты. Демек, Алишеров 70 атага таандык болгон үй ушул болгон экен да. Ушулго дейм аз кошуналардан сурадык дейм, Так, кошуналардан сурадым. Мына 31 ушул экен, мына 1, 2, мына 3 комната. Я мен да.
Ашканасын эсептегенде кухняда. Жок, мынакей. 1, 2, 3. 23 квартира көрдүңөр, 2 комна, 2 бөлмөлүү. Калганы туалет болуп кеткен. Туалет, ванна. Мынакей явно көрсөтүлүп турбайбы? 31 квартира ушул жер экен, азыр коңшулар айтты. Бирок эч кароосуз калган экен бу да. Бирок бул башка кишинин наамында, сатылып кеткен кишинин наамында. Намында турат, ээси бар. Наамында турат. Муну талашкан, бул ал жерден булар ала албайт го дейм. Тамды 93-жылы мыйзам түрүндө сатышып берген. Алишеровдор. Мыйзам түрүндө. Ким жок, жетекчилик жок го, сизби? Жетекчилик отпускада кечеден баштап. Сизчи? Орун басары бар да бирөө. Мен Сиз жок профессионда. ал боюнча билбейт экенмин. Чакырсаңыз квартира боюнча. Жүрүңүз чоң. 4 жаш болду. Атайын. Мен ал боюнча билбейт экенмин го. Кадыр кайда жүрмүш? Бул кишинин кайсы көчөдө? Азыркы Айтматов. Айтматов 50 жылдык. 50 жылдык көчөсү 3-үй, 23 бар. Квартира. Ошол эле Алишеров менен талаш болуп атат. Соттоо иши. Сот болуп, ал кишилер тиги Алишеровге уже чечим чыгарып, тек паспорт берип койбодуңарбы? Меникин жокко чыгарбай, эчтеке кылбай туруп. Бул кишинин электрический ошондой эле паспорту турат, купля-продажа турат. Кимичилик турат. Бүт документтер менен оригиналдар менен турат экен. Азыр каттоочкасы азыр. Таанышсаңыз болот? Аз таанышабыз. Мен бул боюнча билбейт экенмин. Келип жүргөн сөздөр, бирок мондай иштермен жүргөн сөз мен азыр эми көрүп атам. Түшкү тамактан убакыт бүттү да. 1:30 ба? 1:30 башталабы? 12-ден 1-гече. Жарым саат болгон тур энди. Журналисттер кайрылдыңыз ба? Стоп сөйлөдү. Бияктын иши боюнча келдиби? Мен 23 квартира талаш болуп атпайбы? Бул жерде документим бар, биздин колдо туруп. Могу боюнча биринчи текшерип бересизби? Бул кимге айтып анан экинчиси бул боюнча текшерсеңиз. Бир адреске 2 техникалык паспорт турат азыр. Техникалык паспорт сатып алуу келишимде жокко чыккан эмне болгон? Бар жанагы биринчи кимге неме чыкты эле? Мага чыккан жок. Берке. Алишеров. Жок, адам мурункуз. Кожобеков. Кожобеков. Сатбековичке чыккан. Ага чыгыптыр. Ошонун Сен арканан документтер бересиз деги. соттон жокко чыгарып салды. Областтан жокко чыгарды. Анан Кийин бияка неме кылып коюп атат да. Аларга оригинал документтерди карабай туруп, токтомдун соттун чечимин, администрациядан чыккан токтомун эсепке албай туруп эле, тек карабай туруп облус сот жокко чыгарып коюп атпайбы 2018-те. Чечимди. Анда облус сотко арыз жазып берип. Бүт жеринде бар, арыз бар, ошол жерден азыр чекесинен келатырык да. Бүт жерге кайрылганбыз. Кече жакында Акипресте катталды бул иш. Анан Акипрес негизинен анан келип атат. Акыркы чечимин карап коюш керек. Акыркы чечим ушул жерде акыркы чечим Бапановдун чечими. Чой балага. Чой балага чыгарып берип койгон. Ошону обжаловать этпейсиздер. Ошону жаловать этип атат. Ошо экөө менен текшерсе чыгат да бирөөнө бош керек да чыңбы? Бул үй бирөөнө эле катташ керек, 2 киши каттап калат. Жок, соттун чечимин Айтматов районун соттун чечими деп жазып атпайбы? Значит, ошо Айтматов районунун чечими берки чой баланын пайдасына чечип берип коет да. Ооба. Анан кийин областка барды, областтан кийин анан жогорку сот коруп булардын күчүнө калтырып койду да. Бапановдун күчүнө калтырып койду. Жогорку сот болду. Област иштеке чыгарган жок, област Верховныйга жиберди. Сразу карабай туруп эле. Карабай туруп эле. Анда Верховный сот Бапанованы чыгарган тиги чой баланын пайдасына чыгарган соттун чечимин Верховный калтырып койду, күчүнө калтырып койду. Бизге эмне келип атыштыр анда? Жок, биз эч ким эмес. Болупту да. Ошо бизге такталып металлолор болду. Мисалы силер деле караш керек да, мисалчы. Мисалы баарын чогулуп туруп эле бир жокко чыгарбайт да. Кызыл китеп турат, техника паспорт турат.
Болбосо эле тиги турбайбы? То эмелери, ордерлер турбайбы? Анын баары жокко чыккан жок. Аны баардыгын сот карайт аны. Сот караганда эле силер деле караш керек да. Юристтериңиз бар да, эмне себептен кайсы жүйөлүү болуп ошол эле жооп берип койсоңуз, кайсы себептен бул квартира эгер чөй бала койсо чөй балага, же болбосо байкеде болсо байкеде эмнеси, кимисине ошол эле байке. Сиз эч кандай претензия жок. Соттун чечимине эле карап окуп коет, болду ошол. Биз деле сот эмне деп чечип берсе ошондон аткарабыз да, башка. Эми жогуш керек да, бул башка чечимдер ме? Я бул Чокоевдин чечими бар. 2014 Чокоевдин чечими. Ада 13-чү протокол менен чыккан. Кожоевке чечим тип Чокоев тууралуу чыгып тур, И протоколдо менчиги деп табылган мындайча. Сатып алган экенсиз, нормально. мен сатып алдым. Анан кийин алардын бул менчигинде болуп тургандан кийин Муну мен карап коюм. Чыккан ушунун негизинде, мына протоколдун негизинде Кожобековго чечим чыгарып берген. Биз буларды карабайбыз. Чечимди эле карайбыз да биринчи Кожобековчу. Эң биринчи чечим экен Кожобековдо, Бул 20-март 2015 катталып да. Ал кимден сатып алды? Мен Кожобековдон сатып алдым. Жок, Кожобеков азыр коркмосуз. Кандай бир себептерден мен токтоонун түпнүскасын жоготуп алгандыгын тигинемде Кожобековго чыккан негиз кылып ала постановление негиз кылып турган кийин менчиги деп таап берген турат. Таап берген мына. Нейди карап. Мен аны карабайт. Жок, карап коюп суу алпайм. Мынакей. Жок, бул сот ушуну негиз кылып тургандан кийин Кожобековго таап берет. Ооба, негиз кылып таап берет. Чечимди кеттирип турду. Анан сиз токтогул романды сиз сатып аласыз, Ооба. Айзада Аларбек акенин атынан сатып келип турат. Сатып аласыз. Мыйзамдын негизинде. Берди анан кийин Сол соттун жарандык иштери боюнча соттун коллегиясы дагы алып чыккан тарап Алишерова Чойбала Азановнун бапталуу мөөнөт кабылына келтирүү жөнүндө доору канааттандырылып, Кара-Бара райондук сотунун 2014 30-июлундагы чечимине карап апелляциялык датталуу берүүгө процесстин мөөнөт кабылына келтирилсин дептир дагы. Кара-Бара сотунун анча чечими толугу менен жокко чыгарылып, арыз ээси Кожобек кызылардын Элизабет көчөсү 3 үйүнүн 23 батирин анын намына каттап берүү тууралуу юридик арыз барфактын берүү жөнүндө арыз кароосуз калтырылсын деп коюп турган. Кожобек жазган турбайбы, Арыздын эле кароосуз калтырып турбойчу. Аныктама. Талас облустук жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы. Андан кийин ушу чечим келип атат. Талас облустук соттун жарандык иштер боюнча соттун коллегиясы кайра эле чечим кылып атат аныктамадан кийин. Так, Кара-Бара сотунун 20-жылы апрелинде чечими жокко чыгарылсын, иш боюнча жаңы чечим чыгарылсын деп берет. Догер Алишерова Чойбала Азанова өкүлү Алишер Руслан Жетимишевичтин доорусу канааттандырылсын дейт. Кара-Бара районук жерге жарыштуу жай кылмыш мүлк укуктарды каттоо башкармасы тарабынан 2015-жылдын 20-апрелинде Кожобек Анарбек Сапбековичтин өкүлү Токтогул Айзада райкабында менен Токтогул Романкул Токтогуловичтин ортосунда Кара-Бара району Сатуу Кызылай району Кыргызстандын 50-жылдыгы көчөсүнүн номер 3-үйүнүн 23 батири сатуу алуу келишим жараксыз деп табылсын деп. Жараксыз деп таап коет да ошо. Сиздин сатуу алуу келишим жараксыз да. Адан кийинки. Анткени укукту сиз уже сатып алгансыз да. Так, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому дейт. Ошо резолюцияны частный жазып койгон. Талас облустук соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиянын 20-жылдык августунда чечим күчүнө калтырылсын дейт. Жаңы чечимди кайра калтырып атат. Сиз апелляция жазгансыз да, Эки оңордун ортоңордогу келишимди жокко чыгарылганды сиз апелляция жогорку сотко жаздыңыз, ал сиз сунушуңузду четке алып койду да, тиги таластыкын кайра күчүнө калтырып коюп атпайбы? Кайра эле. Кожобек жазганда Талас облустук административдик соту дейт, 22-жылдын 1-апрели дейт. Кайра эле. Өкүлөшүн кылган апелляцияга датталып кайра кайтарып берүүнү сураган арызы канааттандырылсын дейт. Кайра Анарбек Сапбеков өкүлөшүн кылган апелляцияга өзүнө кайра кайтарылсын, өндүрүш токтотулсун дейт. Апелляцияга датталса өзүнө кайра кайтарылсын, апелляцияга өндүрүш токтотулсун деп кайра апелляцияга токтотуп таштапты. Так, анан кийин
22 жылы 7 июнда кайра Талас облус соты административдик иштер боюнча соттук коллегиясы аныктаманы негиз кылып туруп, булар кайра дагы аныктап чыгарыптыр. Административдик иш операцияга көндүрүштөн токтотулсун деп коюптур. Жөндөй канаттандыруудан баш тартылсын дейт. Бул Нартаев чыгарыптыр. Талас облусунун административдик соту дейт. Бул уже 22 апрель жанагы аныктамага булар чечим менен бошотот. Адам не деп жазыптыр? Кожобек Анарбек Сарпековичтин Кызыл Ада районундагы Айтматов көчөсүндө 3 үйдүн 23 квартирасын Кыргыз Республикасынын турак жай фондусун приватташтыруу жөнүндө мыйзамынын талаптарына ылайык Кожобек Анарбек Сарпековичтин намына Кара-Бор району мамлекеттик администрациясы акты кабыл алууга милдеттендирүү жөнүндө доосун канааттандыруудан баш тартылсын деп. Сиз алда биринчи актты алып баргансыз да, ошондон да баш тартып коюп эле ошодон дагы. Так, акыркы чечимдерди окуйт. Кыргыз Республикасынын Жогорку сот деп жок, Бишкек шаар 1-май райондук соту дейт. Эмне деп атат? Кожобек Анарбек Сарпековичтин Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна Кара-Бор району мамлекеттик администрациясынын Каратай Жылшеровдун намына приватташтырылган квартиранын баасын аныктаган приватташтыруу комиссиясынын атайын бланкадагы расчету жана ушул бланкадагы Кара-Бор району администрациясы Алишеров Кара-Бор району Кызыл Ада районундагы Кыргызстан жеке менчикке берген токтом деген жазуунун жараксыз деп табуу жөнүндө доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын дейт. Кожобек Анарбектин алдындагы дагы арызын канааттандыруусуз калтырып коюптур. Тиги Алишерова чөй балага чыккан неме актыны жокко чыгарып берген турбайбы. Так, Бишкек шаарында ушул эле чечимдин аныктамасы экен бу. Так, Бишкек шаардык сотунун жаңы иштер жана боюнча соттук инстанция аныктамасы Бишкек шаардык сотунун. Бул деле чечимдин немеси. Бишкек шаарынын 1-май району сотунун 22-жылдагы 14-ноябрда чыккан чечими өзгөртүүсүз Кожобектин өкүлү Ташпулатовдун апелляциялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылып. Дальше. Так, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун токтому дейт. Бул не деп чыгат? Бул деген 3 жылдын 15 июнь дейт, 2023 жылдын 15 июнь болуп туруп. Жанагы Талас облус сотунун жарандары жана экономик иштер боюнча соттук коллегиянын 2020 жылы 4 апрелде аныктамасы жокко чыгарылсын дейт. Кожобек Лешенковдун Талас облусундагы чечими жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайрадан кароо жөнүндө арызы канааттандыруусуз калтырылсын деп. Кайрадан калтырып берди. Мутическалык паспорт сатып алып сатуу келишимдерин ордердин баарын жокко чыгарганбы? Сейчас соттун чечимдерин баарын окуп чыгарып болот го. Анда бул адамдардын буга чейин калгандары мыйзамсыз ошондо. Эми сот ошону мыйзамсыз деп таап берип атат да. Сен сотко шилтеме берип эле каттап атасың алар, да? Соттун чечимин аткарабыз да биз. Чечимдин күчүнө кирген да бар, ошо күчүнө кирген дейм, Соттун чечими күчүнө кирбей кирбей бизге келгенден биз каттайбыз, бирок чектөөгө коюп коебуз да. Анан күчүнө киргенден кийин чектөөлдү алып таштайбыз. Арест коюп туруп анан чектөө күчүнө киргенден кийин да. Чыккандан кийин аткарылган тийиш деп жазып атпа. Эми 23 жылдын 19 октябрь ушул акыркы кош да. Талас облус сотунун жарандык жана экономик иштер боюнча сот коллегиясынын 23 жылдагы декабрь чечими жокко чыгарылсын. Айтматов району сотунун 23 жылдагы октябрь чечими күчүнө калтырылсын деп туруп бериптир. Жогорку сот. Жогорку сотунун токтому дейт. Акыркы болуп эсептелип жана даттанууга жатпайт деп бериптир. Ошонун негизинде булар ийиз болуп атат да. Ушуну обжаловать этип кайра жаңы жагдайларына болсо болду. Ошол жерде каралып атат. Ошо. Жаңы жагдайга бергенсиз да? Каралып. Даже республика чейин Берилди өзү. Болду. Ошол жа соттун актемеси менен болду. Техникалык паспортуңузду просто колуңузда жүргөн неме да. Сиздин укугуңуз токтоп калган менен алабыз. Жараксыз болду болуп калат да.
Эгерде кызыл китеп жериңизде кызыл китеп бар болсо, аны соттун чечими негизинде биз буйрук чыгарып туруп эле жараксыз деп табылып коймокпуз. Квартираларга билесиз, ал жери жок. Болду, жатса ошол. Ошо боюнча маалымат керек эле. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Айтматов райондук прокуратурасында турабыз. Биз прокурордун орун басары менен дагы прокурор өзү дагы кабыл алды. Кабыл алып, бул иш боюнча азыр күндө кошумча иш-чаралар жүрүп жатканын, мурдагы тергөөчүнүн жокко чыгарган токтомун кайра жокко чыгарып, кайра тапшырма берилгени боюнча айтылды. Жакын арада кылда текшерүүлөр жүрө турганын билдирди. Сиз дагы ушул сөздөрүбүздү бизге тастап кетсеңиз. Бул тергөөчүнүн бир рет токтом чыгарып ишти кылмыш козголуун баш тарткан. Андан кийин биздин арызыбыз менен прокурор карап чыгып туруп, ушул эле прокурордун орун басары бузуп тергөөчүгө кайтарган. Анткени иштин ичинде мындай толук кандуу текшерилген эмес деп. Андан кийин ошол эле тергөөчү, ошол эле Жээнбек Максат бул ишти карап туруп, ошол эле Жээнбек Максат карап туруп, кайра токтом чыгарган иш токтоп чыгарган. Анан кийин бир ачтангандан кийин биз болгон бул азыркы прокурордун орун басары айтты, ошо бүт документтерди жыйнады өзүнүн колуна. Анан түшүндү, эми ушунун баарын азыр тергөөчүгө экинчи ирет бузуп ишти. Анан кайра берип туруп, анан архитектураны содействие кылып туруп, бул ишти кылдат дыкат текшеребиз. Койгон дооматтар дыкат тергөөчүлөрдөн иликтенген жок. Прокурорго келебиз, тергөөчүгө барабыз, кайра келебиз, кайра кетебиз. Бул өзү дыкат иликтенген жок. Эгерде иликтенгенде, муну азыркы учурда сиздер бери келбейт болчуңуздар. Ошо айла жоктон ушул ишке бардык. Азыр бүгүнкү күндө эми азыр архитектураны кошобуз, дыкат иликтейбиз, квадратный метрин чыгарабыз, айырмалыктарын тактайбыз. Андан кийин эмне үчүн экспертиза берилген жок. Адам дегенде булардын шылтообу ошо немеде архивде немелери оригиналда жок болот дейт. Эмеси копияны кактанат. Ошол үчүн ошону ошол жактан алып келип туруп, ошону экспертиза бермейинчен бул иш такталбайт. Ошол үчүн биз талап кылып атабыз. Эми азыркы учурда зам прокурор айтты, мен ошонун баарын тергөөчүгө айтып аткартам. Токтом чыгарганда токтомго көрсөтөм дейт. Неменин архивдеги оригиналын алып келип, квадрат метрин архитектура менен биргеликте ушунун баарын өлчөтүп туруп, анан бир объективный чечим кабыл алганга иш жүргүзүп атабыз деди. Рахманкул аке, ошол боюнча айтылды. Сиз да өзү прокурор кабыл алды. Кабыл алды. Кандай тапшырмалар коебуз деди азыркы күндө? Кылдат менен этажды текшеребиз деди. Квадрат метрин текшертип, архитектура тийиштүү органдар катыша турган болду. Эртеңки күнү буйруса ошол текшерип аракет кылабыз деди. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай да биз бул Рахманкул акеге же экинчи тарапка биз тартпайбыз. Бизде бир гана нерсе, журналистикада биздин көздөгөн бир эле максат адилеттүүлүк, чындыкты алып чыгуу. Эгер чынында эле бул кишиники болсо, бул ээси ошол киши болуш керек. Эгер экинчи тарап уткан болсо, чын эле документтер анык болсо, баары жер ошол нерсе ал экинчи тарапка да өтүш керек. Биз адилеттүүлүктү гана талап кылабыз, анан чындыкты издейбиз да. Албетте ар кимдин чындыгы бар, өзүнүн каалаганын айта берет, бирок акыйкат бирөө эле да. Ал бирөө эле болот. Ал бизде да мыйзам бирөө эле. Ошол себептен бул нерсенин баары ачыкка чыгат деп ойлойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Айтматов районунун сотуна келдик. Бuyakta чечимдери боюнча баягы бизге интервью бербейби, бирок аракет кылып көрөлү. Негизи басма сөз кызматы берет, бирок калган аракет кылалы. Assalamu alaikum. Kimге келдиңиздер? Сот төрайымы менен. Төрайымы интервью болгон журналист. Журналисттер. Кирип чыгасыз ба? Самас өзү келсин. Жосоо кайрыткенде бо журналист. Край выказка кеткен чогушка Талас облус сотунда саат 2-де башталмак ошол жакта. О чечимдер боюнча бизге комментарий керек эле да. Өзүнө келесизби? Эртең келбейсиздер. Кечке чейин болуп болуш керек. Өзү калып жооп бериш керек бе негизи? Калып жазып коюңуздар, силер кабыл алуу эмес график бар, ошо жазып койсоңуздар. Анан ошо менен кабыл алам. Только эртең кабыл болобу, э? Ооба, как эртең бейшемби? Жок, бейшемби, дүйшөмбү, бейшемби кабыл алам.
Биз номерибизди калтырып келип бизге байланышып койсоңуздар болобу? Суранып койсоңуз. Мен айтып коеюн, бирок мен айта албайм да, жооп бере албайм. Айтып көрүңүз, жооп беребиз эметеби, анан бизге жооп берип койсоңуз, Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Айтматов райондук сотуна кирип чыктык. Төрайым жок экен. Облустук сотто жыйында дейт. Бирок биз сурандык. Токтогулов Раманкул Байкенин иши боюнча бул батир кырылышы, резонанс жарап жаткан бул иш боюнча комментарий берип койсун өтүндүк. Суранып биз өзүбүздүн тиешелүү телефондорубуздун баарын калтырып кеттик. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Мен Кожобеков Анарбек Сартбекович, Талас областынын азыркы Чыңгыз Айтматов районунун Чолпонбай айылынын Чолпонбай Тилебердиев герой. Ошол айылда туулганмын. 85-жылы армияга кетип, 87 келип, 92-жылы өкмөт мага ушу квартирамды берген өкмөт. Как ветеран, воин-интернационалист катышып келдиң деп ушу 2 комнат квартира берилген. Ушу менин көйгөйүм ушу квартира. 30 жылдан бери эч ким келбеген. Менин квартирамда эч ким келбеген, мына эми келип Алишеров деген менин квартирам деп талашып алып койду через сот. Анан мен ушу эме кылам да, бул мыйзам биздин Кыргызстанда иштейби, иштебейби депчи. Эмне үчүн ушул абакка чейин келбей пайда болуп калды эми эле деп таң калам да. Менин унчукпай эме кылып жүрүз дегенде, потому что бул мыйзамдуу мен өзүм өкмөт берген, документтердин баары жайында, бүт бардыгы бар документтердин. Анан ушу мен сотторго таң калам, эмне үчүн Алишеровке ыйгарып берип койду билбейм. Мен потому что бул мыйзам Документтер сизге таандыкпы? Баары Берилип эле? мага берилген, баары, бүт баары мага берилген. Токтому да бар. 92-жылы 92-жылкы токтому да бар, ордери да бар. А бул Алишеровде именно ушу квартиранын ордерлери да жок. Эчтекеси жок. Мен билем, буну Алишеров деген атасы илгери ушу хамкоз хозяйственный организация болгон. Ошол жерде атасы главный инженер болуп иштеген. Ошол үйлөр ошол кишиге таандык болгон да, баягы өкмөткө караштуу ушул үйлөр ошол управлять этип жүргөн да. Аны билем, биринчи подъездде 31-чи квартирада, аныкы трехкомнатный квартира, билем, билишимин, трехкомнатный квартира. 4-нчү этаждабы? 4-нчү этажда. Меники 2-нчи подъезд, 4-нчү этаж, 2 комнаттуу квартира да. Сиз кайсы жылга чейин жашагансыз? 2005-ке чейин жашаганмын. Почти ошого чейин жашап. Анан эме болду да, баягы биздеги деген келинчегим кийин калды жашап, мен сыртка чыгып кеттим. Анан кийин көрдүңүздөр, заман өзгөрүлүп, баары эме болуп, вынужденный кетиш керек. Ал жерде суу жок болуп калды уже. Суу чыкпай калды, газ жок болуп калды. Суу жок болсо киши жашабайт да жерде. Анан вынужденный чыга турган болдук сыртка. Айла жок. Айла жоктон анан сыртка чыгып кетип, анан кийин мен 2009-жылы келсек, уже үй тонолуп кеткен да. Тонолуп кеткен үйлөр. Азыр деле тонолгон, почти бир ошол үйдө где-то бир может бир 7-8 киши жашайт. А так бүт бош турат да. Айнектери сынган, баары талкаланган. Бул явно эле билинип турбайбы, тааныш билиш менен эле соттор ошентип эле алып койду менен бул квартирамдычы. Мындай эле билинип турат, потому что бул үй, квартира мен намымда жазылган. Полный. Токтому да, ордери да,
бүт тех паспорттордун баары жазалган. Анан муну болсо сот деген арестке коюп туруп эле чуркатып мына 7 жыл соттошуп жүрүп туруп эле акырын тиге кайтарып берип койду соттор. Анан айла жок, кимге кайрылаарын билбейм. Анан айла жоктон түшүнтүп чыгып атам. Анан мен ушу акыркы эмемде ушу могу сотторго да ушу чара көрүп коюп карап койсоңуздар жакшы болот деп сурата элим. УКМКнын төрагасына Камчыбек Кыдыршаевичка, генерал полковник, ушу сизден да суранат элем, ушуну бир иликтеп берип коюңуз деп. Биздин урматтуу Садыр Жапаров президентибизге да кайрылат элем. Шуну иликтеп бир карап берип коюңуздар деп. Мен Афган согушунун катышуучусумун. Муну менин деген жөн эле барып базып алган эмесмин. Ушул өкмөт ушул воин-интернационалист деп мага как льготныйга эме кылып ушу квартирамды мага берилген. Өкмөттөн бүттүк документтерим бар, такталган. Ушуну бир иликтеп жакшылап бир карап берип койсоңуздар суранат элем. Биз экинчи тарап менен байланыша алган жокпуз. Жеке телефондорунда табуу мүмкүн болгон жок. Стоп беспредел медиа порталы экинчи тараптында ой пикирин, далилдерин, чындыгын чагылдырууга даяр. Биздин төмөндөгү номерлерге байланышка чыгып коюңуздарды суранабыз.